ушул аралыкта айрыкча акыркы 2 жылды алып караганда кыргыз мамлекетинин экономикасында көптөгөн жакшы жаңылыктар, жылыштар болду. Мен ырасчылык кыргызет элем. 2017 жылы президенттик шайлоо болуп, эл кыргыз эли өзүнүн татыктуу инсанын кыргыз мамлекетинин президенти кылып шайлоо алды. Бул Сооронбай Шарипович болуп чыкты. Сооронбай Шарипович Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президенти болуп келгенден бери сиздердин бардыгыңыздар саясатта аралашып жүргөн, саясатка терең көңүл бурган инсандарсыздар. Эң биринчи күрөш Сооронбай Шариповичтин айткан сөзү боюнча коррупциялык элементтер менен күрөшөм дедилер. Ошол кишинин демилгеси менен, ошол кишинин сүрү менен бүгүнкү күндө мамлекетибизде чоң бир саясий коррупциялык күрөштүн белгиси болду. Ошонун артынан көптөгөн мамлекеттик казынага, элдик казынага, мамлекеттик бюджетке кол салгандардын бүгүнкү тагдырын бардыгыңыздар байма-бай көрүп турасыздар. Бул күрөштүн ичинде арийне тек президент Сооронбай Шарипович өзү күрөшкөн жок. Анын ичинде жалпы Кыргызстан фракциясынын депутаттары менен чогуу, Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен ошол күрөштү жүргүздүк десем мен жаңылышпаймын. Анткени көптү күрсө көл болот дейт. Биз чогуу болуп бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз деп, Кыргызстандын мамлекетинин тагдырын чечебиз деген азаматтар сиздердин араңыздарда турат. Биз жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Албетте, көптөгөн мыйзамдарда кабыл алыныш керек эле, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт кыргыздар. Биз дагы да күрөшөбүз. Ошол мыйзамдардын аткарылышына биз дагы чоң салымыбызды кошобуз. Айрыкча социалдык тармакта биз шайлоого аттанып атканда аябай жакшы сөздөрдү бердик эле. Бирок бүгүнкү күндө 100% аткарылбаса да албан көп ийгиликтерди жараттык. Бул социалдык тармактагы сиздерге белгилүү болгон сүйүнчү пулдун мыйзамы менен аткарылып жогорку кеңештен өтүшү, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын 18 жашка чыкканга чейин ата-энелерине ыйгарым укуктарды берип, аларга мамлекет тараптан камкор көрүлүшү, жер трансформациясы боюнча айрыкча Бишкек шаарынын тегерегиндеги, Ош шаарынын тегерегиндеги көптөгөн биздин шайлоочуларыбыздын кайрылуулары менен, элдин кайрылуусу менен көптөгөн жерлер мыйзамдаштырылып берилди. Ушунун бардыгы мыйзамдар менен жогорку кеңештен өткөнү мен сиздерге толук ишенич менен айта алам. Андан кийин жылдан жылга мамлекеттик бюджет бекитилгенде Кыргыз Республикасынын ошол бюджеттин алкагында бүгүнкү күндө көп ийгиликтер жаралып атат. Айрыкча президент Сооронбай Шариповичтин 2 жылдан бери региондорду өнүктүрүү деген жарлыгы менен бүгүнкү күндө биз түптөгөн өкмөттүн ушу алыскы жерлерде, алыскы аймактарда жасалган иштерин бардыгыңыздар байкап турсаңыздар керек. Мен айтып кетет элем терең ишеним менен. 70 жыл биз Совет доорунда жашап, күчтүү мамлекетте жашап, бирок Бишкек Борбор шаарынан 1000-1200 километр турган айыл жергесинде таза суу, бала бакча, асфальт жолдору салынмаган учурда акыркы 2 жылда ошо 1200, 1500, 500 деген чакырым алыстыкта турган айылдарда бүгүнкү күндө жаңы жолдордун салынышы, жаңы мектептердин салынышы, бала бакчалардын салынышы, фаптардын салынышы, жаңы мечиттердин салынышы, ар бир мектепке интернеттердин кирилиши, бул урматтуу туугандар, урматтуу партиялаштар чоң ийгиликтерди жаратты. Бул эмнени көрсөтөт? Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин экономикасы алдыга жылып, аймактардагы карапайым эл менен биз кол сунуп бирге болгонубузду көрсөттүк. Биз дагы мындан кийин жакшы
жаратмандыкты жаратабыз. Албетте чоң ишканалар ачылыш керек, чакан ишканалар ачылыш керек, жумуш менен элибиз камсыз болуш керек. Сыртта жүргөн биздин мигранттарыбыз кайра мамлекетибизге кайтып келип, өз жергесинде, өз элинде иштеп, күчүн, энергиясын ушул мамлекетке арнаш керек деген тилектерибиз бар. Бирок бир күндө же эки жылда чечиле калбайт экен бул иш. Көч бара болот дейт. Мен башында токтолуп кеткен күрөштү айтып кеттим, саясий күрөштү. Мына биз баарын ушунун алдында жолуна салып алганда, мына мен токтолуп кеткен аткарылбай жаткан жана аткарылып, жай-жайдан аткарылып келаткан иш-чаралар дагы калды да аткарылат. Анын баардыгын сиздер менен биз чогуу көрөбүз. Кыргызстан партиясынын бүгүнкү күндө өзүнүн туруктуулугу менен, айрыкча жогорку кеңештин фракциясынын депутаттарынын ынтымагы менен, туруктуулугу менен биз элге өзүбүздү көрсөтүп алдык. Анткенде бизде бир гана максатыбыз бар. Бир жакадан баш чыгарсак, бир жеңден кол чыгарсак, биз ынтымактуу болсок, мамлекеттин элге болгон кызматыбызды өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен чечип беребиз жана аткарып беребиз деген максат койдук элек. Мына ошол максат бүгүнкү күндө ишке ашып турат. Ошол максаттын артында урматтуу партиялаштар, сиздер турасыздар. Биз сиздерге ишенебиз. Анткени биз жерлерде болгондо, эл менен жолукканда, мына артыбызда сиздер бар деп сезебиз. Сиздерден келип түшкөн сунуштар менен, сиздерден келип түшкөн ар кандай тапшырмалар менен бүгүнкү күндө биз иштеп жатабыз тынбай. Бирок мен ойлойм, бул да аздык кылат. Аздык кылат. Мына бир жылдан кийин Кудайым буйруса, мыйзамдын алкагында кайрадан жогорку кеңешке, парламентке шайлоо болот. Бул шайлоодо да мынакей биздин партиянын төрагасы Канатович айтып кетти, катышабыз деп. Мына ошондо да сиздерден биз чоң үмүттүү, чоң мындай күчтүү күтөбүз. Мен ойлойм, сиздердин жүзүңүздөрдү биз жерди караткан жокпуз деп, Кыргызстан партиясы. Анткени жергиликтүү кеңештерде шайлоо болду. Мына ошол шайлоодо тынбай катыштык. Чакан жана чоң шаарларда шайлоо болду. Биз тынбай катыштык. Кээ бир жерлерде жетиштүү сүйүнгөндөй мандат алдык. Кээ бир шаарлардан азыраак алып калдык. Бирок биз ага карабастан тынбай иштеп, ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, шаардык кеңештин депутаттары менен тынбай иштеп, ошол жерде болгон көйгөй маселелерди чогуу чечиштик. Бул да мен ойлоймун, ийгиликтин бир үзүрү, ийгиликтин жакшылыгы болду деп. Эми урматтуу туугандар, урматтуу партиялаштар, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы экономиканы мен токтолуп кеттим. Маданият жана социалдык тармакка токтолуп кеттим. Эми бир аз саясий жакка да токтолуп кетейин. Анткени бардыгыбыз ушул саясатта жүргөн, бардыгыңыздар саясатка жакын болгон, бул жерде партиялаштар отурасыздар. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин элге болгон сөзү бар эле. Мен коррупция менен күрөшүп, эгерде кимде ким мамлекеттик бюджетке кол салса, мен эч аеосуз алардын ордун көрсөтөм деп. Мына ошол болуп атат. Албетте Сооронбай Шарипович элдин ишеними менен президент болуп келди. Бул президент болгон күндөн тартып баштап ар кандай саясий оюндар башталды. Кээ бирлер айтып кетти, бул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Кээ бирлер айтып кетти, бул досун сата албайт деп. Бирок мен жалпы токтолуп кетейин. Мен парламенттин төрагасы катары көп иш-чараны көрүп калдым. Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө президентибиз элди тандаган, элдин тагдырын тандаган, кыргыз мамлекетинин экономикасын тандаган президент деп мен терең ишеним менен сиздерге айтып кете алам, урматтуу туугандар. Айтып кете алам. Анткени
айрыкча бул 2 жылдын артында көптөгөн саясий күрөштөр болду. Бул күрөш жеңил турган жок, оор болду. Экономикабыз тазалык келди. Бирок биз чындыкты акыйкатты айтып чыктык. Ошол эле мына ТЭС окуясында болгон, ошондой эле көптөгөн акыркы жылдары коррупциялык элементтердин негизинде мамлекеттик бюджетке салган чиновниктердин негизги башчылар бүгүнкү күндө мына сурактын алдында, тергөөнүн алдында турат. Мунун бардыгы балким көз жумуп койсо, балким Сооронбай Шарипович унчукпай койсо өтүп кетиши деле мүмкүн эле. Бирок биз билебиз муну тарых кечирбейт анда. Сиздердин алдыңыздарда биз кантип анда башыбызды көтөрө алабыз? Биз ага карабай парламент тийиштүү саясий чечимдерди, токтомдорду кабыл алып, анын ичинде мына сиздердин өзүңүздөр шайлаган, ишенип шайлаган депутаттар отурат. Ошол токтомго, ошол чечимге туура добуштарын берип, бүгүнкү күндө мамлекеттин каржы бюджетин мындан кийин таза болушун, буга чейин кол салгандардын ордун көрсөтүүгө чоң салымдарын кошту. Ошондуктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган президенттин бүгүнкү күндө түптөгөн идеологиясы менен мына өкмөт, парламент, президент өзү баш болуп ийгиликтүү иштерди жүргүзүп атабыз. Мунун бардыгы сиздердин келечегиңиздер үчүн, мунун бардыгы биздин кийинки муундарыбыз үчүн деген кылган аракетибиз. Мен терең ишенип айтып кете аламын. Терең ишенип, Кыргызстан саясий партиясынын тилеген тилеги ушул. Кыргызстан саясий партиясынын жогорку кеңештеги фракциянын тилегени ушул. Элибиз оңолуп, мамлекет көз гүлдөгөн өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулсун деген. Ошонун алкагында сиздер шайлаган депутаттар отурат бул жерде фракциянын. Көптөгөн мыйзамдардын авторлору болуп, көптөгөн экономикага кошула турган жакшы салымдар менен жаңы мыйзамдарды иштеп чыккан депутаттар отурат бул жерде. Демек, биздин жүрөгүбүз, көкүрөгүбүз таза экенибизди биз көрсөтө алдык. Мындан кийинки келечегибиз урматтуу партиялаштар, биз мамлекетибизди, экономикабызды сиздер үчүн, сиздердин жүзүңүздөрдү жер каратпай деп иштеп бергенге биз дагы татыктуу сөз бере алабыз. Татыктуу сөз бере алабыз. Партиянын түптөлүшүнө, партиянын туруктуулугуна, партиянын төрагаларынын бири Шаршенбек Шайлообекович көптөгөн жараткандарды жаратып атат. Көптөгөн ишканаларды ачып атат. Көптөгөн биздин жарандарыбызга жумуш менен камсыз кылып, мына ошолордун келечегин ойлоп, бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетиндеги эң чоң ишкерлердин бири болуп жүрөт. Аны баардыгыңыздар билесиздер. Мен ал кишиге да ыраазычылык билгизет элем. Миң деген жумушчу орун менен элди жумуш менен камсыз кылып берип турат. Ошондой эле Канат Кыйдыканович партиянын төрагасы чындык үчүн, акыйкат үчүн күрөшөм деп, мынакей мыйзамдын бузуулар жолу менен бирок кайра кайтып келди, ак ийилет, сынбайт деп, мына бүгүнкү күндө партияны жетектеп отурат. Анын ичинде Алмаз Батырбекович фракциянын лидери болуп, бүгүнкү күндө фракциянын ынтымагын, туруктуулугун кармап, акты ак, караны кара деген Алмаз Батырбековичке мен ыраазычылык билгизет элем. Биздин партия, биздин фракция ынтымагы менен мына ушул жол менен көрсөтүп алды, урматтуу туугандар. Эми сиздер алыстан ат артып, жол жүрүп келдиңиздер. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү партиянын 6-чы съездине катышып берип отурасыздар. Мен сиздерге терең ыраазычылык билгизет элем. Жаз жарыш, күз күрөш дейт. Бүгүнкү күндө ар бир аймакта бүгүнкү күндө эгин-тегиндер жыйылып, мынакей катуу жумуш иштери жүрүп атат. Бирок сиздер ага карабай, ушул партиянын 6-чы чакырылыштагы съезди болот экен. Эмне иштери кылынганын отчетун берет экен деп мына көңүл буруп отурасыздар. Мен сиздерге терең ийилип тазим кыламын. Ушундай ийгиликтерибизде көп болсун.
ушундай жыйындар бизде көп болсун, элибизде ынтымак болсо, элибизде тынччылык болсо, айрыкча саясий туруктуулук болсо, сиздер менен биз көп ийгилик иштерди жаратабыз. Рахмат дагы бир жолу. Майрамыңыздар менен.